талаасында өткөрдү. Андыктан бүгүн көптөгөн күйөрмандардын көңүлү дал ушул беттешке бурулуп турат. Мурунбеков 17-чи, Рамис Мукшбеков ал 5-чи номерде. Азыр алгачкы топто тартып алды өз карамагына. Каршы чабуулга чыгуу аракети ишке ашпай калгандан кийин сокку. Бишкекте өткөргөн оюндарында дегенче жекеме-жеке. Азыр болсо жана акыркы көзөрмөндөрдө таластын чабуулдары тескерисинче курчуп бара жаткан. Жана жооптуу чабуул ушул жерде. Ал жерде чабуулда өнөктөшүн издеген дегенче. Ой, кандай керемет гол! Мына ушул жерде сол айт дегенче бул жерде Улан Байгазылов топту кайтарып берди. Жана эки оюнчу бар бери жакта жана гол. Татаал муштан киргизип кетти. Өрөк чыгып жүрүштү улантып атышат. Мына азыр болсо кантип гол. Атандашты жазгыруу жагынан бир караганда бардык кыймыл аракет жөнөкөйдүү көрүнөт дегенче азыр топту жоготуп алды. Сокку гол. Эржан анын пасынан кийин бир атандаштан сонун өттү. Жана дагы бир гол. Эсеп 4-0. Мурзаевдер бул оюнчулар аянтта өтө көп убакыт өткөрүп жатат. Жана топту тартып алды жекеме-жеке. Ой, кантип гол алган сайын ага кошумча күч келүүдө. Себеби дээрлик ал алмашууга кетпей оюнду жүргүзүп жатат. Азыр сейф. Чындыгында ушундай болуп калды. Азыр бош дарбазага топ бара жатат жана гол. Жаңылбасам бул Улан Байгазылуу болчу. Ал бош дарбазаны талып бара жатып кайрадан үзүнтүккө чыгагандан кийин ой, бул пас азыр жабыркап калды окшойт. Аскат Мыктыбеков дегенче убакыт бүттү. Урматтуу күйөрмандар, 5-0 менен нарын талас.